Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 4-июль 2024 жыл туугандар. Мен сиздерге барыңыздар эле билген западный тарапта жайгашкан Ишкаван айылынын центринен сатыла турган 2 кабаттуу үй тууралуу маалымат бермекчимин туугандар. Жакшы эле баага коюлду. Эң негизгиси Ишкавандын центринде эле жайгашкан. Биринчи жолу мен сиздерге туугандар даректерин түшүндүргөнгө аракет кылайын. Мен турган жер бул Ишкавандын 5-көчөсүндө турам. Бул жерге келиш үчүн сиздер Западныйдын круговойунан Горгайны көздөй 400 метр жүргөнүңүздөрдө сол тарапта Ишкаван айылы жайгашкан. Аркасы дагы бар. Ошол аркадан Ишкаван айылына кирип 300 метр түз асфальт жол менен жүргөнүңүздөрдө сол тарапта ушул 5-көчөнү көрө аласыздар туугандар. Мына могул жерде чоң көчөсү деле турат. 5-көчөгө кирип бул жака 100-150 метр эле жүрүп келсеңиздер, мынакей туугандар, оң тарапта мына ушул үй сатылат. Алдына бара бериңиздер, маалымат беребиз. Эң негизгиси Ишкавандын центри, Западныйдын круговойуна пешком эле барып келе бересиздер туугандар. Локациясы өтө сонун. Ушунда оң тарапта ушул үй сатылат туугандар. Срочно сатыкка чыкты, 2 кабаттуу үй, 70% жумушу бүткөрүлгөн, отделкалар эле калган. Келесиздер, каалагандай ремонт кылып, кирип жашай бересиздер туугандар. Азыр колдон келишинче маалымат алып берген аракет кылам. Баасы видеонун аягында сөз менен айтылат. Ээсинин номери болсо ушул видеонун экранында жазылган туугандар. Анан мына көчөнүн ортосунда жайгашкан. Бул жакта дагы үйлөр көп эле туугандар. Кийин келип көрүп кетесиздер. Ишкаван туугандар. Шаарга толугу менен өткөрүлгөн сонун жерде экен. Анан жанагы Западныйга деле жакын 10 минутада пешком барып каласыздар. Машинаңыздар менен Западныйга 5 эле минутта жетип каласыздар туугандар. Өтө жакын. Мынакей бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү, көчөлөрүн көрүп атасыздар, орто кеңдикте шагылдар төшөлгөн, столбаларына прожекторлор орнотулган. Анан ушундай могул жерден агын суусу дагы алып турат экен. Сатыла турган жерибиздин жери 6 соток, кызыл китеби бар, документтери так. Условияларына келе турган болсок, бул жерде таза суу бар, агын суу бар, свет бар, природный газ бар. Анан бул үйдүн өзүнүн местный септиги дагы бар экен. Центральный канализация болсо туугандар, бул жака келип атат. Азыр кайсы көчөсүнө билбедим го, бир көчөсүнө уже канализация кириптир. Бул жака деле секин канализация келет. Себеп дегенде, кече жакында эле Ишкаван шаарга өткөрүлгөн, келечеги бар жер туугандар. Западныйдын круговойуна жакын. Пешком эле барып келип турасыздар. Сатыла турган жер үйүбүздүн чек арасы мына ушул забордон башталат дагы. Ушул эле забордун аяк тарабына чейин болуп калат. Төрт тарабы тосулган, варата орнотулган. Азыр кирип маалымат берем. Мына чоң варатаны ачып үйдүн ичине кирип келе бересиздер. Мынакей бул үйдүн коро тараптан көрүнүшү. Жер 6 соток, кеңири төрт тарабы тосулган. Сыртка жатканасы бар. Анан бул үйдүн өзүнүн подвалы дагы бар экен, азыр көргөзүп берем. Анан бул жакта көчөттөрдүн түрлөрү эгилип чоңоюп калган учуру. Туугандар, мындайча айтканда ак тилек сыяктуу эле бардык условиялар бар. Центральный канализация болсо жакынкы күндөрдө киргизилет. Бирок азырынча өзүнүн местный септиги дагы бар экен. Мына үй тууралуу маалымат берип баштайын. Даярданып туруңуздар. 7 бөлмөдөн турган 2 кабаттуу үй, узун турасы 10x11, бышкан кирпич менен тургузулган, сейсмопоиск колонналары бүт бардыгы орнотулган, жакшы качестводо салынган үйлөрдүн бири экен. Анан сатып аткан себеби барыңыздарга эле кызык болот. Неге сатып атат экен деп. Ээлери Бишкекте жумуш кылат экен, ошол жака көнүшүп калыптыр. Анан бул үйүн сатып, ошол Бишкектен үй алайын деп экен. Ошол себептен гана сатыкка коюп атыптыр туугандар. Вариант обмен жолдору жок. Себеби бул үйдү сатып, мына акчага ошол Бишкектен срочно үй алыш керек экен туугандар. Мына ушундай. Үйдүн узун турасын айттым, 10x11. Ээлери айтып атат, үйдүн 70% жумушу бүткөрүлгөн дейт. Так, азыр королгонун көргөзүп коеюн. Мына алма, когон келарс бүт бардыгы бар экен. Эгилген, чоңоюп ушундай мөбөлөр койгон учуру. Мына төрт тарабында болсо сыртка жатканасы, бул жагы дагы бир фундамент куюлган. Бул жагына кийин времянка, үч очок, навес, каалагандай кылып жасап алсаңыздар болот. Жери негизинен кеңири. Анан мына бул жакта подвалы дагы бар. Бийиктиги жакшы эле. Кийин келип көрүп кетесиздер туугандар. Подвалы бар экен эң негизгиси. Анан мына жактан киргениңиздерде 2-чи кабатка чыгып кетсеңиздер болот. Лестницалары даяр, айнек терезелери пластик, бронь эшик орнотулган. Киргениңиздерде мына ушундай холл кеңири экен, кысылбай каалаган бөлмөңүздөргө кирип бара бересиздер туугандар. Мына оң тараптан баштайын. Асты жыгач, дубалдары шпаклевка болгон, айнек терезелери пластик, бүт бардыгы жакшы.
ушундай холу дагы кеңир экен туугандар. Жалпысынан 7 бөлмөдөн турган 2 кабаттуу үй туугандар. Мынау экинчи бөлмөсү. Эми албетте эле бүт бардыгын алып кетет. Сиздерге пустой кылып жакшына алып өткөрүп берет. Биринчи кабат менен экинчи кабаттын ортосуна плита басылган экен. Мына көрүп атасыздарбы? Жакшы качествода салынган үйлөрдүн бири. Эң негизгиси бышкан кирпич. Бул жагы болсо 3-чү бөлмөсү. Негизинен даяр эле. Биринчи кабаты даяр экен туугандар. Келесиздер, жашайсыздар, экинчи кабатын секин бүтүрүп аласыздар. Так, ушундай. Бул жагы болсо санузел, мына суулар деле чыгарылган. Санузел ванна кылып аласыздар. Так. Бул жагы ажатканасы. Аке туугандар, форточкалары дагы даяр экен. Так, биринчи кабаты даяр туугандар. Анан мына лестница менен экинчи кабатка чыгасыздар. Чыгып көргөзүп коелу сиздерге. Экинчи кабаттын холу мына ушундай кеңири. Чорный потолок болгон. Кумшубак дагы болгон. Электромонтаждары деле бүткөрүлгөн, айнек терезелери коюлган. Мына ушундай туугандар. Азыр ачып көргөзүп коеюн. Мына жерден көчө, Ишкаван, Сулайман тоо бүт бардыгы көрүнүп турат экен. Так, мына ушундай. Бул дагы бир бөлмөсү туугандар. Окей туугандар. Бул акыркы бөлмөсү болуп калат. Коро тарапты карап калат экен. Кабаттуу үй тууралуу маалымат берген аракет кылдым. Бул жакта болсо подвалы, бийиктиги жакшы эле, кийин келип маалымат алып кетесиздер. Анан мына үйдүн арт тараптарында дагы бүт бардыгына место калтырылган, байкап атасыздарбы? Бул жагы уже кошуналар. Анан мына фундамент да куюлган, кийин бул жерге үч очок, тапчан же времянка жасалсаңыздар болот. Сырткы ажатканасы деле даяр экен. Мына көчөттөр эгилген. Мектеп, бала бакча, магазин, маршруттук каттам, мечит бардыгы Ишкаванда бар. Шаарга 5 минутада жетип каласыздар. Барыңыздарга ийгилик, колдон чарбаңыздар. Эми баасын айтайын. Баасы болсо $150,000 бааланды. Анан бул жерде эс айтат, ала турган реальный адам болсо, келсе, сүйлөшсө, жакшы түшүрүп беребиз деп туугандар. Барыңыздарга ийгилик, колдон чарбаңыздар. Өтө сонун жерде жайгашкан туугандар.